Күндүн маанилүү кабарларын камтыган Ош жаңылыктары программасы назарыңыздарда. Аны мен Бексултан Калыбеков алып барам. Саламатсыздарбы? Алгач жаңылыктардын кыскача түрмөгү менен таанышып алыңыздар. Президент Садыр Жапаров авария болгон Бишкек жебине барды. Бишкек жылуулук электр борборундагы жарылуу. 2 адамдын абалы оор. Чүйдө жаңы төрөлгөн ымыркайдын сөөгү табылды. Шашылыш билдирүү, тоолордо ашууларда кар көчкү жүрүшү мүмкүн. Алдыда ушул жана башка кабарлар менен кененирээк тааныштырабыз. Биз менен бирге болуңуздар. 2 февралда таңкы саат 4:30 Бишкек жылуулук электр борборундагы жарылуудан жабыркаган 5 адам тез жардам линиясы менен шаардык тез жардам ооруканасына жеткирилген. Саламаттыкты сактоо министрлигинен билдиришкендей, азыркы учурда 2 жабырлануучу ар кандай даражадагы күйүк алып, реанимацияда жатат. Алардын абалы өтө оор деп бааланууда. Бирөө күйүк бөлүмүндө, абалы оор. 2 жабырлануучу амбулатордук дарыланууга жөнөтүлдү. Жабыркагандарга ооруканага түшкөндөн баштап министр Алымкадыр Бейшеналиев жеринде болууда. Президент Садыр Жапаров Бишкек жылуулук борборуна барып, кырсыктан кийин ал жайды калыбына келтирүү иштери менен таанышты. Жылуулук электр борборунун ишин тез арада калыбына келтирүү боюнча тапшырмасын берди. Энергетика министрлиги жылуулук электр борборунда 2 февралда таңкы саат 3-4 чамасында авария болгонун кабарлады. Ушул тапта жылуулук борбордун кызматкерлери авариялык абалдын келип чыгуу себептерин аныктоо жана калыбына келтирүү боюнча иштерди жүргүзүп жатат. Жылуулук электр борборунда өзгөчө кырдаал режими жарыяланды. Саламаттыкты сактоо министрлиги жептеги жарылуудан 5 адам Бишкектеги тез жардам борборуна түшкөнүн, алардын экөөнүн абалы оор болгондуктан жандандыруу бөлүмүндө жатканы маалымдады. 2 киши үйүнө дарыланууга жөнөтүлдү. Бишкек шаарындагы ооруканалар штаттык режимде иштеп жатат. Жылуулуктун температурасы төмөндөгөнүнө байланыштуу пландалган операциялар токтотулат. Ооруканаларда кабыл алуу, текшерүү иштери улана берет. Төрөтканаларда өз ишин улантат. Палаталарда температура төмөн болсо, кошумча жылытуучу каражаттар колдонулат. Чүй облустук милициясынын басма сөз кызматы Аламөдөн районундагы Аламөдөн айылында жаңы төрөлгөн ымыркайдын сөөгү табылганын кабарлады. Сотко чейинки алдын ала териштирүү иштеринин жүрүшүндө ымыркайды таштап кеткен 20 жаштагы жаран аныкталган. Ал Бишкек шаарындагы үйлөрдүн биринде 7 айлык ымыркай өлүү абалда төрөлгөнүн, баланын сөөгүн кутуга салып, Аламөдөн районундагы Энесай жаңы конушундагы ээн жерге таштаганын билдирген. Учурда тийиштүү соттук укуктук экспертизалар дайындалып, сотко чейинки териштирүү иштери уланууда. 2 февралдан 4 февралга чейинки метеорологиялык кырдаалга байланыштуу тоолордо ашууларда көчкү жүрүшү мүмкүн. Бул тууралуу Кыргыз гидромет борбору кабарлады. Борбор айрыкча Бишкек Ош унаа жолунда, Төө ашууда, Чычкан Капчык айында, Алабел ашууларында көчкү жүрүү ыктымалы жогору экенин эскертет. Көчкүгө байланыштуу жолдордо күрткү пайда болору, учурда жолдорду муз каптап, тайгак болуп жатканы маалымдалды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги айдоочуларды жолго чыгаарда дөңгөлөк чынжырын, күрөк, ысык суу, жол азык, дары-дармек сыяктуу нерселерди ала жүрүүгө, унаалардын ортосундагы 500 метр аралыкты сактоого, кандайдыр бир кырдаалга күбө болгондо 112 кызматына кабарлап коюуга чакырат. Президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн көкбөрү боюнча кубогу болуп өттү. Мелдеш Төлөйкөн ат майданында болуп, ага облус аймагынан түзүлгөн 7 команда катышты. Оюндун жалпы байге фонду 5,5 миллион сомду түздү. Бүйүр кызыткан көкбөрү оюну боюнча алдыдагы сюжетте кенен сөз болот. Учурда губернатордун көкбөрү боюнча кубогунун финалдык беттеши башталды. Финалга 4 команда катышууда. Алар Ош шаары, Карагулжа, Ноокат өзгөн райондорунан түзүлгөн командалар. Саналуу мүнөттөрдөн кийин байгелүү орундар аныкталат. Бүйүр кызыткан беттеште Ош шаары менен Карагулжа командалары баш байгеге ат салышты. Оюнда өзүнүн шамдагайлыгы, күчтүүлүгү менен шаардан чыккан команда биринчиликти багындырды. Салым! 15-20 күн мурун буякта балдар даярданган, анан биз Бишкекте болчубуз. Бишкектен 4-5 баланы алып, оюн көрүп жүргөн балдарды алып келгенбиз.
насип кылса утабыз деп келгенбиз. Балдар жакшы койгон тактикаларыбыз. Адин жекеме-жекеге көбүрөөк ишенгенбиз, бирок жекеме-жекеге шанс бербеди. Балдар жакшы өзүн аткарды да башкасы. Салтка айланган көкбөрү оюну 2 күнгө созулуп, ага 7 команда катышты. Оюндун биринчи күнүндө өз ара беттешүүлөрдө артыкчылык көрсөткөн 4 команда финалда күч сынашуу укуктарына ээ болду. Спортчуларды ар бир райондо көкбөрү федерациянын жетекчилери бар. Ошолор райондордо өздөрүнүн биринчилигин өткөрүп, ошол жерден тандап келишти. Анан Ош шаарынын командасын эми шаарда Ош шаары областтын райондордон топтолгон түзүлгөн улакчылардан түзүлдү. Эрендердин эр оюну Төлөйкөн ат майданында болуп, ага 200дөн ашуун спорт сүйүүчүлөр келди. Күйөрмандар командаларды колдоп, бийлеп, ырдап, кыйкырып, тем күч берип жатышты. Bundan murun koyunlarda dele özgön karakılcılar pastayan utup ketçiler uşunusunda oş ustaken de katı balayet ettir ağzı. Oşka balayet et otam nevrem ulakçavat oşadın. Tolkun yemek jenalir tegen oşal men nevrem bulat. Oşka balayet etip geldim. Biz şu Karakılca'nın balesi oluruz. Şu oyun jakşılığı otuyarsın. Atay Karakılca'dan geldiniz mi? Atay Karakılca'dan geldim. Şu baldardı balayet etip baldar oynasın dep balayet etip. Ayda Karakılca, ayda Karakılca, ayda. Жеңген командалар республикалык деңгээлде уюштурулуп жаткан көкбөрү оюнуна жолдомо алды. Оюндун жүрүшүндө өзүнүн мыктылыгын көрсөткөн көкбөрүүчүлөргө ардак грамота жана акчалай сыйлыктар тапшырылды. Борбордук шайлоо комиссиясы Эмил Жамгырчиевди жогорку кеңештеги депутаттык мандатынан ажыратты. Маалыматка караганда, Альянс парламенттик фракциясынан эл өкүлү болуп шайланган Жамгырчиевден ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу боюнча арыз бүгүн 2 февралда келип түшкөн. БШКнын жыйынында маселе каралып, мандатынан ажыратуу чечими чыгарылды. Анын ордуна Элдар Абакиров депутат болуп келди. Абакиров ишкер, мурда экономика министринин орун басары болуп иштеген. Карагулжа районунун Чалма айыл аймагында заманбап бардык шарттары менен билим уясы ачылганы турат. Учурда мектептин 90-95% курулушу аяктап калган. Акыркы 3 жылдан бери элеттеги окуучулар үйлөрдө билим алып келишкен. Жакынкы айларда 2 кабаттуу жаңы билим уясында окуусун улантышат. Алыскы Чалма айыл өкмөтүндө жайгашкан Бешкемпир айылынын тургундары үчүн жакында жагымдуу жаңылык, анткени дал ушул 2 кабаттуу заманбап үлгүдө курулуп жаткан мектептин ачылышы болот. Эске салсак, акыркы 3 жылдан бери Бешкемпир айылынын тургундарынын окуучулары жергиликтүү үй бүлөлөрдүн үйлөрүндө бөлүнүп окуп келишкен. Жумабай Адинов атындагы мектептин окуучулары 4 жылдык ашар жолу менен курулган мектепте билим алып келишкен. Аталган мектепти кеңейтүү максатында 1989 жылдагы ашар жолу менен кошумча корпусу салынган. Ал мектеп дагы 2021 жылы күйүп кеткен. Андан бери окуучулар айылдагы үйлөрдө билим алуусун улантышкан. Мындан улам окуучулардын саны да азайып, 110 гана окуучу калган. Бир айылдын тургуну 2 жылдан бери бизге үйүн бошотуп берди. Азыр учурда ошонун 4 бөлмөлүү үйүндө магазини бар. Магазинин асты үстү бетондун үстүндө окутабыз учурда. Үйдө окуганда окуучунун баары бир үйдөй болуп, анча кызыгуусу кетип калат экен. Окуучуларыбыз туш тарапка тарап кетти. Азайдык. Эми бизге көбөйөбүз, эми 1 айыл тоонун арасы деген менен биз көбөйөбүз, окуучуларыбыз келет деген терең үмүттө турабыз. Буюрса биз ушул мектепке толуп окуйт турган окуучу келет деп ишенем да азыр. Аталган билим уясы мамлекеттин каржылоосу менен 2021 жылы курулуш иштери башталган. 2 кабаттан турган мектепте окуучулар үчүн бардык шарттар каралган. Спорт залы, ашканасы, китепканасы, жуунуучу бөлмөлөрү дагы бар. Мамлекеттик бюджеттен бөлүнгөн каражат 63 миллион сомду түзөт. Мектепте азыркы заманбап стилдеги мектеп түштү. Бул жерде бардык шарттар бар. Бүт талаптарга жооп берет. 150 орунду мектеп. Ошол эле Мерско уюмунун талабына дагы жооп берет. Кандай талап болсо бардыгына жооп бере турган типтүү мектеп түштү да. Бу жерде дагы кошумчалай кетчү жагдай строй материалдарды ошол борборлордон ташып келип, ошол райцентрлерден, Ош облусу баягы областтын центринен ташып келген үчүн бул жер алыс да эмичи.
ошо алыстыгына байланыштуу ошол жол кире акылары да көп болгон үчүн сметадагы баасынан дагы көбүрөөк сумма кетип калды. Учурда мектептин 90-95% курулушу аяктаган. Ички жасалгалоо иштери аягына чыгып, эми күн жылыса сырткы жасалгалоо иштери башталат. Жергиликтүү бийликтен билдиргендей, март-апрель айларында пайдаланууга берилет. 2023-жылы Каракулжа району боюнча 3 мектеп жана 8 бала бакчанын курулушу бүтүп пайдаланууга берилген. Мен ойлойм, ушу марттын этегине жетпей сырткы иштери да толугу менен бүтүп, бул жерде 150 орундук мектеп толугу менен ишке кирип калат. Бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан ушул мектеп заманбап акыркы курулган мектептердин бири деп эсептейм. Ушу быйылкы жылы ушу мартта 1-кварталдын жыйынтыгы менен жетпей мектеп ишке берилип калат. Толугу менен ушул жерде элде кыйналбай, анан мектеп жоктугунан бул жерде эми мындан башка тоо тарапта эң бийик тоо Чалма айыл өкмөтүндө башка мектептер түздү. Анан бул шарттык оор жер болгондон элдин анча-мынча окуучуларын да алып кетип аткан. Быйылкы жылы Каракулжа району боюнча дагы курулушу жүрүп жаткан 3 мектеп жана 3 бала бакчаны бүткөрүү пландалган. Муну менен район боюнча авариялык абалдагы мектептер калбайт. Айымкан Исралы кызы, Азам Бузириков, УТРК Ош. Дин тутуу эркиндигинин күнүнө жана мутакалим аялдардын прогрессивдүү коомдук бирикмесинин 25 жылдыгына арналган тегерек стол болуп өттү. Ага билим берүү министрлигинен, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан жана башка тиешелүү кызматтар катышты. Иш-чарада дин тутуу эркиндиги Конституция тарабынан кепилденген ажырагыс укук экенин жана аны бардык адамдар үчүн активдүү коргоо жана жайылтуу керектиги айтылды. Дин эркиндиги боюнча концепцияны кантип ишке ашырабыз, анан ошол диний уюмдар канткенде биз биригип жакшы социалдык иштерди кылабыз, ошо мамлекеттин күчтүү болгонуна, өнүгүп өскөнүнө кандай салымдарыбызды кыла алабыз, анан кандай алардын укугу бар, ошонун тегерегинде биз бүгүн сүйлөшүп атабыз. Курак көчмөн элдеринин кыргыздын кол өнөрчүлүгүнүн эң байыркы жана көркөм түрлөрүнүн бири. Учурда өзгөчөлөнүп, заман талабына жараша ар түрдүү куралып сатыкка чыгууда. Бүгүн дал ушул курак жөнүндө баяндап беребиз. Курак жөнөкөй тил менен айтканда жоктон барды жаратуу. Илгертен чоң энелер керексиз кездемелерди майда кылып кыркып, аны курап, андан ары ар түрдүү керектүү буюмдарды жасашчу. Курактын көрүнүшү адамга жагымдуу болуп, руханий рахат тартуулайт. Кичинекей эле нерседен курап, ошону бири-бирине жеткирип бир чоң нерсе жасоо, ошону курак деген өтө бунун философиялык дагы, мынандай караганда экономикалык аябагы мааниси көп бунучу. Бир караган көзгө баалуулугу дароо байкалган бул курактардын ар бир кездемеси кыркылып, тигилип чыгат. Учурдун талабына ылайык кооз түстөрү дал келген курактар баалуу. Мындайларга чет элден келген туристтер кызыгып, тарыхын сурап, эстелик катары сатып алгандары да бар. Тигилиши дагы бир болгондуктан баякыларга көрсөтүп, неме кылып берсек өзү тартып, ар бир тигишин ушундай зерикпей тартып, карап, анан кийин ушундайды эконну алып кетти. Аны көпчүлүгү баягы кичинекей төшөкчөлөр тап кетет. Курактын ар бир фигурасы түрдүү маанини туюндурат. Кыздардын себине курак төшөк берилип, ал кыз барган жеринде курактай куралып, өнүп өстүн деген маанилери эл оозунда айтылып келет. Ал кыз баягы ушу курактай болуп куралып кетсин деп эле ушундай ниетинде жасалган куракта, бул курактын өтө көп немеси бар, маанилери бар. Туюндурат, албетте туюндурат. Түрдүү түстүү кездемелерди курап, андан сумка, ат жабдык, жер төшөк, жаздык, туштук, бешик жапкыч буюмдары жасалат. Учурда курактан жасалган сумкалар көпчүлүктүн кызыгуусун арттырат. Мына ушундай кооздуктарды чагылдырган куракты сактап, кийинки муунга мурас катары калтырууга ар бир кыргыз жараны салым кошууга милдеттүү десек болот. Зарина Рахманбердиева, Муслим Ахметжанов, УТРК Ош.
Президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Элчибек Жантаев 2024 жылга карата иш пландарын бекитүү боюнча райондук мамлекеттик администрациялардын башчыларын кабыл алды. Жыйындын жүрүшүндө быйылкы жылы аткарыла турган негизги иштердин багыттары жана аткарыла турган милдеттер талкууланып, облус жетекчиси тарабынан бир катар милдеттер коюлуп, ишке ашыруу планына киргизилди. Каракулжа райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Дамир Кулубаев 2024 жылы ишке ашыруу пландалып жаткан өнүгүүнүн деталдуу планы менен тааныштырды. Бул план аймактын социалдык экономикалык абалын жакшыртууга багытталган иш-чаралардын жана долбоорлордун кеңири спектрин камтыйт. Облус башчы Каракулжа тургундары менен болгон жолугушууда көтөрүлгөн маселелерди чечүү жолдоруна токтолуп, аларды ишке ашырууда колдоо көрсөтүүгө даяр экендигин билдирди. Оштогу Алишер Навай эс алуу жайынын бир бөлүгүндө шаардыктар үчүн жаңы эс алуу аймагы курулууда. Мында жарандардын эс алуусу үчүн амфитеатр, памп-трек, скейт-парк, воркаут, балдар ойноочу аянтчалары, сейилдөө үчүн сквер, оргумалар курулуп, көрктөндүрүү жана жашылдандыруу иштери жүргүзүлөт. Аталган долбоор Ош шаарынын мэриясы жана Арес уюму менен биргеликте шаар аймагынын сырткы көрүнүшүн жакшыртуу, шаар тургундарына жагымдуу шарттарды түзүү максатында макулдашылган аймактарды экономикалык өнүктүрүү 5 долбоорунун алкагында ишке ашырылууда. Долбоорду толугу менен аягына чыгаруу жана пайдаланууга берүү 2024 жылдын сентябрь айына каралган. Мына ушундай кабарлар менен бүгүнкү берүүбүздү соңуна чыгарабыз. Эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.